мисалы үчүн гинеколог педиатрическийди көрсүн дейт, терапевтический көрсүн. А бул педиатрия, гинекология ар бири өзүнчө да. Анан мен мисалы үчүн как терапевт мен балдарды көрө албайм. Алардын дозировкасы башка болот. Гинекологический көрө албаймын. Анын баарын бизге жүктөгөндө болбойт. Тем более 30 000 деп азыр ашырып айткан менен 30 000 берилбейт экен. Андан бизден мурунку берилген КТУ, тигинде мындай деген акчаларыбызды полный эле алып коюп туруп, ошол эле мурдакы эле эгер 10 000 айлык алган болсок, ошол 10 000 эле айлык колубузга тиет экен. Элдин ушунчалык акыбалын көрүп туруп, кайсы башы жок жасап атат ушул реформаны. Элдин жашоосун, турмушун көрүп туруп, аралашасы эми гинеколог айчайланай мени кантип көрөт. Возраст өттү, башың ооруп атса, инсульт болуп атсаң, же педиатр көрөбү? Бул маскарачылыкты токтотуш керек. Өкмөттүк деңгээлде чечиш керек. Ар ким оюна келгенде реформа деп чыга береби? Эл дегенди тентитип бүттү. Итак өлүм көбөйүп атат. Оорулардын диагнозу, аба, суу, ден соолук баары талкаланып атса, эми аралаш деп туруп калганын кырып бүткөнү калды. Мен ушуну айтайын деп келдим атайын.